Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma abad. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу мекендештер. Ислам дини бардык адамга бактылуу болгонун жолун көрсөткөн, бактылуу болгон жолго жолдогон дин. Динибизде бенделердин укуктары дагы, Алланын укуктары дагы бар. Кимде ким Алланын укуктарын, бенделердин укуктарын жана өзүнүн укугун толук аткарса, анын дини исламы толук дин. Дин инна дина ан-насиха, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, дин бул насихат, насаат. Насаат деген сөз кандай десе, ирадатл хайр лил ахарин, башкаларга жакшылык каалоонун аты. Бүгүнкү күндө өзгөчө ушундай проблемалар, кыйынчылыктардын бардыгы үй бүлөлүк, институтту бекемдөөдө бири-бирин күйөөсү, аялы күйөөсүн бири-бирин урматтабай, укуктарын, милдеттерин билбегендиктен келип чыгып аткан, эч кимге жашыруун эмес. Ушундан улам бүгүнкү азыркы сабакты күйөөлөрдүн милдеттери, мойнундагы жоопкерчиликтер боюнча жана идеальный мындайча айтканда эң бир бактылуу эркек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы кишини айткан. Бул жерге келе турган болсок, биз бүгүн укуктарды жалгыз эле мал мүлккө байлабастан, бул жерде хукук малия дагы бар экен, хукук бадания дагы бар экен, хукук ардия деп коет, ирдия мына демек укуктарда мал мүлк менен дагы камсыздаган эркектердин мойнунда болуп атса, ошондой эле дененики дагы, нафстики дагы, бул дагы үчүнчүсү авир дагы. Бул үчөө тең укуктардын өзүнө камтып алат экен. Эми Алла Таала ушундай эркектердин мойнуна жоопкерчиликти койду. Эгерде ошол милдеттерди, жоопкерчиликти аткарса, аялдардын укуктары толук аткарылат. Аялдар өзүнүн жоопкерчилик милдеттерин аткарса, эркектердин, күйөөлөрүнүн укуктары толук аткарылат. Ушунда анан булар бактылуу болот, рахатта жашайт, бейпилде жашайт. Жараткан Алла Тааланын алдында жүздөрү жарык болот. Эң биринчи, эркектердин мойнунда үйлөнүп атканда махр, калың, бул мойнундагы милдет, буну берүү, буну мойнундагы карыз болуп эсептелинет. Демек, бул Алла субханаху ва таала силер аялдарга махрды бергиле деп буйрук берген. Эгер бербесе, бул мойнундагы карыз, бул ар бир мусулман аялдын акысы болуп эсептелинет. Экинчиси, бул нафака деп коет. Нафака дегени бул жердеги 3 нерседен турат. Булга турак жайды камсыздоо, тамак ашын камсыздоо, кийим кечесин камсыздоо. Ушул эркектердин мойнундагы милдет. Демек, аял алгандан кийин өзүнүн турак жайы менен камсыздаган мойнундагы важип болуп эсептелинет деген, милдеттүү болуп эсептелинет. Жана өзү кандай деңгээлде бай болсо, же орточо, же кембагал болсо, ошого жараша кийим кийгизүү, ошого жараша тамак ага алып берүү. Үчүнчүсү дагы жана мал мүлккө байланыштуу, бул той. Той деп коет, бул дагы эркектин мойнунда. Валима. Аулиму валау бишат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бир кой союп болсун, той өткөрүп койгула деп. Бул эми сүннөт, кандай болбосун, бул дагы эркектердин мойнундагы милдеттердин катарында болуп эсептелинет. Албетте, bundan башка эң улуу милдет деп бу дүйнөнүн эле зыянынан, бу дүйнөнүн эле кордугунан сактабастан, аялдарды жана бала чакасын түбөлүктүү ахиреттин кордугунан, түбөлүктүү ахиреттин бактысыздыгынан сактоо дагы бул күйөөлөрдүн мойнундагы милдет болуп эсептелинет. Куранда Алла Таала айтат: "Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара". Эй иманды келтиргендер, силер өзүңөрдүн үй бүлө бала чакаңарды, жана үй бүлө бала чакаңарды дозоктун отунан куткаргыла дейт. Бул деген иманды үйрөтүп, аларга динди үйрөтүп, өздөрүнө тиешелүү айыздын, нифастын, истихазанын өкүмдөрүн үйрөтүү, жакшы адеп ахлак үйрөтүү, аларга амал кылганга аларга даават берүү, арам нерселерден сактанганга арам нерселердин зыяны дүйнөдө дагы ахиретте дагы өзгөчө ушак айтууда, бирөөнү каргаганда, бирөөгө жаман күмөнсүрөгөндө, бирөөгө жала жапканда, ушундай арам нерселерден дагы, жаман адаттардан, жаман пейилдерден узак кылуу, жакшы адаттарга адаттандыруу, жакшы адеп ахлак менен аларды кооздоо, ушулардын бардыгы эркектердин мойнундагы милдет болуп эсептелинет деген. Эркектердин мойнунда милдет болуп эсептелинет. Жана эркектер албетте жакшы кулк мүнөз менен мамиле кылуу эркектин мойнундагы жоопкерчилик милдет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат атпайбы?
Хойрукум ли ахликум. Силердин эң жакшырагыңар үй бүлө бала чакаңарга жакшырагыңар деп. Пайгамбарыбыз коштошуу ажылыгында айтып кеткен. Истаусу бин нисаи хайра. Силер менен аялдарга жакшы гана мамиле кылам деген осуятты кабыл алгыла деген. Аялдар анткени эркектин сол ийри кабыргасынан жаралган деген. Эгерде сен буну түздөйм десең сындырып аласың. Ошо кыйшыктыгы менен сен сабыр кылып жашагын деген. Ва аширухунна бил ма'руф. Силер аял бала чакаңар менен жакшы жолдо, жакшы тартипте, жакшы адатта, жакшы мүнөздө жашагыла деген. Албетте силер эгер бир нерсени жек көрсөңөр, бир нерсеси жакпай атса, мүмкүн жараткан Алла Таала анда көптөгөн жакшылыктарды коюп койгондор дейт. Ошондуктан бир аял үйлөнгөндөн кийин бир кемчилдиги көрүп кала турган болсоңуз, урматтуу эркек, анда сиз урматтуу мусулман бир тууган, ошого көз жумуп коюңуз, ошого сабыр кылып коюңуз. Кудай кааласа, андан Алла Таала жакшы нерселерди эми чыгарып берет. Эми ар бир адамда, ар бир аялда бар экен да. Бир окуя бар, Хазрет Умар разияллаху анхуга бир сахаба келет. Ошо аялы арызданайын деп аялы билбейм кандай эки урушуп кетип, Хазрет Умар разияллаху анхунун үйүнө келсе, ал жерде дагы Хазрет Умар разияллаху анхунун аялы катыгыраак үн чыгарып сүйлөп, мындай урушуп атышкан экен. Анан Хазрет Амир муъминин, bundan шайтандар коркот эле. Ушундай кишинин дагы, ушундай сүрлүү кишинин дагы, амирдин үйүндө дагы аялдар ушундай деп атса, анда мен жөн эле кете беришим керек экен деп кете баштады. Ошондо Умар разияллаху чыгып токтотуп калат. Эмне болду? Сен келип унчукпай эле кайра кетип атасың го деп. Андан Умар разияллаху айтып берет. Мен атайы келдим эле ушу үй бүлөмдө кичине келишпестик болуп, аялым ушундай тили кандай десем узарып кетти дегендей кылып айтса, Хазрет Умар разияллаху айтат, сиздин үйүңүзгө келсем, сиз деле ошол үйүңүздө бар экен десе, дейт. Бул менин кийимими жууп берип атса, тамагымы бышырып берип атса, дейт. Үйдү таза кармап атса, мен аберимди сактап, мага бала төрөп берип атса, алар тарбия кылып атса, эми анча-мынча сөз сүйлөйт да, анын акысы бар да сүйлөгөнгө. Ошон үчүн сабыр кылып коюш керек деп ушу айткандан кийин, мындай болсо бул дагы менде дегенде. Ошон үчүн урматтуу күйөөлөргө, эркектерге айтар элем, ушунча көп иштерди кылып аткандан кийин ушулардын кызматын баалап дагы сабыр кылып коюш керек анча-мынча. Анча-мынча кечиримдүү болуш керек. Сабырдын түбү сары алтын деп бекер айтпайт. Bundan başka Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдикке ушундай айткан эле. Ким аял бала чакасына кичпейил болуу, бул да эркектердин мойнундагы милдет экен. Аларды өзгөчө айтканда ла тадрибул вajh деген жүзүнө урбагын депчи, жүзүнө урган эркектерди аларды эң алсыз эркектер деп айтат да. Ошондуктан аял кишинин жүзүнө урбаш керек. Албетте эркектин сүрүнөн коркуш керек. Ар-риджалу каввамун алан ниса. Алла Таала Кур'анда эркектер аялдарга үстөмдүү, аларды башкарат, алардын мойнунда жоопкерчиликтүү деп айткан. Бунун мааниси эле мен бунун бадышасы бул менин кулум деген мааниде эмес, балки бири-бирине жардам берүүчү, бири-бирин менен толуктай турган, бири-бирин курсанчылыгында, кайгысында бөлүшө турган ушундай бир шериктеш болуш керек. Фаттакуллаха фин ниса. Алла Тааладан корккула аялдар тууралуу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ошондуктан аялдарда кээ бир ушундай болуп калса сабыр кылып, ун чукпай кое турган болсо, Кудай кааласа бунун бардыгы өтүп кетет деп ойлойбуз. Албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мүнөздөрүнөн аялдары менен тамашалашат эле, көңүлдөрүн көтөрөт эле. Хазрет Айша разияллаху анха энебиз менен өзгөчө. Айша энебиз айтат, Пайгамбарыбыз менен жүгүрүп жарышат эле дейт ушуга чейин. Жаш кезинде Хазрет Айша энебиз өтүп кеткен экен, бир аз толуп калгандан кийин Пайгамбарыбыз экөө дагы жарышайлы дегенде макул деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям озуп кетип, анан Айша о баягы менен бир болду деп. Караңыз, ушунчалык аял бала чакасына көңүлүн көтөрүү бул чоң нерсе болот экен. Эң негизи көңүлүн көтөрүү. Ылдыйөдө болуп калган нерселерде кичине кечиримдүү болуп, көз жумуп коюп, Кудай кааласа ошол бир бактылуу үй бүлө болот деген эсептейбиз. Урматтуу демек эркектер, келиңиздер, Алла Таала жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мойнубузга койгон милдеттерди, жоопкерчиликтерди аял бала чакабыздын алдында так аткарганга аракет кылайлы. Жараткан Алланын алдында да жүзүбүз жарык, үй бүлө бала чакабыздын алдында да жүзүбүз жарык. Жараткан Алла Таала баарыбызга тоофик берсин.